үйрөнгөн практиканы эмне деп үйрөтсө эле ошо практиканы эле кыла бериш керек. Анан блогдор өзү чыгарат. Жасаган сайын элечи. Практиканы жасай бергенде бир блог чыгып, аркасынан бир блог чыгып, мешать эткен нерселер өзү эле чыга берет. Менде машыгып баштаганда менде баягы мындай аба жетишпей калгансып, баягы тахикардия болуп, жүрөгүм аябай катуу согуп, бир Андай кыйынчылыктар болуп анан өткөн да. жүрөгүм жакшы эле. Ар кимдики ар түрдүү болот. Анан кээ бирде мындай болгон. Ошо практика жасап бир ай машыккандан кийин мен өзүм аябай жакшы сезип калгам да. Мен аябай жакшы сезип калдым. Мага практика аябай кетти дегенден кийин анан бир блог чыгат да, бир какой-то бир конфликт түрүндөбү же семейный проблема түрүндөбү же балдар менен конфликтпи же иштенби бир жерден бир конфликт чыгат да. Анан ол блогуң чыгып аткан болот экен да. Аны мен кийин түшүнүп калдым.